жахилияда ушул нерсе өтө таанымал болуп таркалып, канча деген колунда бар адамдар ушул нерсенин артынан дагы жакшылыктан алыстап, жамандык кетип калышкан. Ошон үчүн кайра белгилегени да ошол деп мен түшүндүм. Мындайча айтканда бул бөлүмдө кедейлерди, жакырларды жек көрүп, аларды кемсинтип жиркениши. Анам сүрөсүндө 52 аятында да Аллах таалам айтат: аларды куубагын, жаныңдан кетирбегин. Себеби ал кедей кембагал эртеси да кечи дагы Аллах тааламды эстеп дуа кылып турушат. Меккенин мушриктери пайгамбар алейхиссалату вассалам менен келип сүйлөшүү жүргүзөбүз. Сен менен бир кепке келеличи. Эгерде сен бизди ынандыра турган болсоң, көп жакшылыктар болот. Биз коомубузга да үндөйбүз, баяндайбыз деген бир сөздөрдү айтып келген. Анан ошондо пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жанында отурган кедей кембагалдарды көрүп, бир эле сунушубуз сен менен отуралы кепке сөзгө келип. Бирок бир шартыбыз бар. Могу кедей кембагалдардын баардыгын айлана чөйрөңөн алыстатчы. Биз өзүнчө жеке отурайлы. Бизге ылайык келбейт сен менен отурган кезде булардын да жаныбызда отурганы деп, аларды кемсинтип, жиркенип, ылдый караганы. Анан Аллах тааламдан ушу аят түшкөн. Акыйкатта алар каалайбы, каалабайбы, кедей кембагалдарды сен куубагын, жаныңан айдабагын. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам бир ойго да келген деп айтат. Кандай ой? Эми чын эле булар жакшылыкты каалай турган болсо, мен жан жөкөлөрүм айтып турам. Бул жакта болуп турсаңар, мен сүйлөшүп кепке тартайын буларды деген баягы алардын ыйманга келип калышына, жакшы жолго түшүп калышына аракет кылайын деген эле ой болгон. Бирок ошондо да Аллах таалам аят түшүргөн. Жок, сен аларды кетирбегин. Булар деген Аллах тааламдын жүзүн каалап, ыраазылыгын каалаган адамдар. Ал эми тигилер болсо көкпеттенип, өжөлөнүп, текеберленип отурушат. Ар сөздүн башын бир сүйлөп, алар заалымдар. Алар чындыгында сени жалганга чыгарган жок. Алардын ичиндеги көрө албастык, ичи тарлык, ар кандай оорлардын артынан ар сөздүн башын бир сүйлөп, ошентип алыстап атат деп канча деген аяттарда баяндап, пайгамбар алейхиссалату вассаламды тыйган. Анан мушриктердин жүрөктөрү карайганда мына ушундай сөздү айткан: "Qawlu anu'minu laka wattaba'akal ardalun". Эй Мухаммад, кантип сага биз моюн сунуп, баш ийип, ыйман келтиребиз? Сенин жаныңдагы адамдар бүт кедей кембагалдар го деп. Бул сөздү Мухаммад алейхиссалату вассаламга эмес, көп пайгамбарлардын жанындагы жан жөкөлөрдү көргөндө, ошол капырлар, ошол Фираун, Нух пайгамбардын доорундагы бай манаптар ушу сөздөрдү айтып, пайгамбардын алтын кептерин, жакшы кептерин, жан дүйнөсүн куткарып кала турган кептеринен каяктагы бир жүрөктөрүндөгү текеберчиликтин айынан бир кедей кембагалдарды алыстатып отуруп, бактылык жашоосунан кур калышты. Жана дагы Аллах таалам Куранда айтат: "Ва кадалика фатанна ба'дахум би ба'д". Жана ошондой эле кээ бир адамдарды биз мына сынадык, ушундай кылып. Алар ушинтип айтышты: "Аха ула иманаллаху алейхи мин байнина". Эгер булар пайгамбар болсо, ушулар жан жөкөр болгула татыктуу болуп калыптырбы? Биз го коомдун аттуу баштуулары, акылдуулары. Эгер жакшылык келсе, биз биринчи алат элек. Эмнеге бул кедей кембагалдар келип алды деп алардан жүз бурушкан дейт. Ал эми Аллах таалам билүүчү го. Ким Аллахка кайтат? Канча деген аяттар түшкөн. Аллах сактасын, эми бул нерсе да ушул жашооңузда болушу мүмкүн. Ар кандай жакшылыктын үстүндө болуп каласыз. Бийликте, чоң вазыйфада, байлыкта, жол туугандарыңыздын арасынан деле жөнөкөй адамдарды көрөсүз. Анан ошол жерден бой көтөрүп, даражаңыз чоң чыгарып, неме катары жашыңыз менен, же байлыгыңыз менен, же бир иштеген жериңиз менен ушундай ойлонуп алып, анан акыйкат келген адамдардан алыстап, алар эми менин теңимдеги адамдар эмес. Бар ушундай адамдар, субханалла, бай болуп алып, мен ошондой байлык деңгээлдеги адам мага дават кылса угат элем. Же бир чоң жумушта отуруп алып, ошондой деңгээлде адам мага сүйлөсө, бир кеби кеп болмок эле деп, ушундай абал тил менен, мамилеси менен алып барган адамдар бар. Шордуу, кордуу адамдар. Мына ушул жахилиянын бир сүрөттөрү. Ошентип өзүнүн жанын куткаруучу, түбөлүк калуучу бакытынан айрылган, алыстаган адамдар.